Депутаттар бүгүнкү жалпы жыйында карала турган маселелерди артка калтырып, тийиштүү жетекчилерди чакырып, чек арадагы абал тууралуу маалымат угууну сунуштады. Канча жылдан бери чечилбей келе жаткан көйгөй жыл сайын жаз айында козголуп, аны чечүүгө аракеттер көрүлгөнү менен андан майнап чыкпай келатат. Мен бүгін саат 11-де ушул боюнча маалыматты гана угууну сунуш кыламын. Биринчи сунушум, экинчи сунушум ушуну кийинки жуманын күн тартибине киргизип, процедурасы менен комитеттерден бери карап койбосок болбойт. Себеби Баткендин чек арасы боюнча бир канча жолу маселе көтөргөндөн бери бул эл көчөгө чыкмайынча, жер жертип болуп, бирөө өлүп, бирөө өрттөнбөйүнчө эч кандай бул чек араны токтоо үзгүлтүктүү жүрбөй атат. Учурда чектеш аймактарда жашаган жарандардын абалы оор. Аларга мамлекет тарабынан пенсияны көтөрүү, жумуш менен камсыз кылуу жана балдарын мектепке окутууга шарт түзүү маселелери курч бойдон турат. Мына ушул сыяктуу социалдык көйгөйлөр аймактагы ички миграция агымына себеп болууда. Жазы талаш иштери башталат. Ошол жерде баякы маселелер көтөрүлөт десем, бир дагы действия кылбай койдуңар да. Ошол жерде бир өкмөт башчынын позициясын угайлы. Бир дагы жумуш болбой атат Тажикстан боюнча. Ал жерде чарбалык жумуштар чек арадан башка бир топ маселелер бар. Кыргызстандын Аксай жана Тажикстандын Мехнатабад айылдарынын тургундарынын ортосундагы жаңжалды эки өлкөнүн чек арачылары келип токтотушту. Окуя боюнча өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлү Абиш Халмурзаев менен Согди облусунун башчысы Раджаббой Ахмадзода телефон аркылуу сүйлөшүп, элди тынчтандырып, жолдорду ачуу боюнча макулдашты. Алтындан болгон машиналарды айтып айтпайлар. Буларга машина керек, сен керек эмессиң. Чек ара чыры боюнча мамлекет тарабынан көрүлүп жаткан чаралар жана учурдагы абал тууралуу мамлекеттик чек ара кызматынын өкүлдөрү да маалымат берди. Туруктуу деп, көзөмөлдө деп айтсак болот, бирок азыркы моментте сүйлөшүүлөр жүрүп атат, ошол кырдаалды дагы турукташтыруу максатында. Бүгүнкү күндө дагы деле бар, азыр Аксай жергесинде биз тараптан 30-40 адам турат. Көкташ жергесинде 100 адам ошол жерден жашоочулар топтолуп турат. Тажик тараптан 4 көчөнүн аймагында бир 30-40 адам туруп. Кыргыз-Тажик чек арасындагы кырдаал коопсуздук кеңешинин көзөмөлүндө азыркы тапта Баткен чек ара бөлүмүнүн жоокерлери окуя тынчыганга чейин күчөтүлгөн тартипке өтүштү. Кечээден бери окуя боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Кыргызстан менен Тажикстандын укук коргоо органдарынын бардыгы кырдаалды жөнгө салуу үчүн болгон аракетин жумшоодо. Учурда абалды турукташтыруу үчүн мамлекеттик деңгээлде сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Мындан сырткары Кыргыз тараптын демилгеси менен эки өлкөнүн тышкы иштер министрлери Чыңгыз Айдарбеков менен Сиражиддин Мухридин сүйлөшүп, эки өлкө ортосундагы боордоштук мамилени чыңдоо жана жагдайды жөнгө салуу зарылдыгын белгиледи. Бул арада Кыргызстандын Тажикстандагы элчиси Жаныш Ростембеков жаңжал чыккан жердеги жол кыргыз тарапка таандык экендигин да билдирди. Элиза Нурматова, Элчи Кыштобаев, Ош Пирим жаңылыктары.